Ошто жаңылык. Ураган рейти алгачкы жолу уюштурулуп, бардык айдоочулардан шайын кетирди. Аталган рейд 2 күн катары жүргүзүлүп, 50дөн ашуун автоунаа айып курусуна токтотулду. Арасында издөөдө жүргөн ээси жок айыбын төлөбөй жана башка мыйзамды бузган түрдүү жолдор менен шаар ичиндеги автоунаалар кезигип жатты. Ар биринде фиксация кылып кетип алат. Текшерип уже обработка кылып алат. Бардыгынчы. Бүткүл машиналардычы. Настоящий транспорттарды да алат да. 3, 7, 8, 7. Биздин клиентке. Рейдтин алгачкы кадамында эле бирден шаар ичиндеги автоунаалар четке чыгарылып, эч кандай текшерүүсүз эле аппараттын жардамында токтотулуп, жеринде тийиштүү чаралар көрүлүп жатты. Автоунамыз күндө биринчи автоунаанын ээси ошо учеттон чыгарып ийген. Эмне үчүн чыгарып ийген? Автоунааны өзүбүздүн артыбыздан катташ керекпиз. Бул ошо каттаган чыгарып ийген, ошо негизинде сиздер издөөдө жүргөн. Азыр бул жерде бир балам аял атында. Ошол аял атында болсо ошол кишинин сизге өзүбүздүн артыбыздан каттап чыгарыш керек. Айдоочулук бөлүмүбүз менен айдоочулук бөлүмүбүз менен машина документин салып. Издөөдө жүргөн жана коопсуздук шаары боюнча штрафтарды көп өлчөмдө кылып, жана каттоо эрежеси же болбосо каттоодон убактылуу токтотулган автоунаалардын бардыгын ошол базадан камера тартып берип атат. Биздин кызматкерлер, милициянын айыл кызматкерлери артынан келип ошол фиксация болгон автоунааларды айып короо коюлду. Азыркы учурда 1 саат ичинде 8ге жакын машина коюлду айып короого. Ичинде бирөө издөөдө жүргөн автоунаа коюлду, калгандары ушул каттоонун эмесин убактылуу токтотулган боюнча коюлду да. Негизги бул автоунаалар ээлери ушул ишеним каты жок, өткөзүп бербестен саткандыгы үчүн ушул машиналар кийин бизге келип арыз жазат. Машиналарды убактылуу каттоосун токтотуп бериңиздер деп. Ушул атайын ураган аттуу автоунаа таап берип атат бизге. Азыркы учурда иш-чара жүрүп атат. Рейдтин алгачкы кадамында эле бирден шаар ичиндеги автоунаалар четке чыгарылып, эч кандай текшерүүсүз эле аппараттын жардамында токтотулуп, жеринде тийиштүү чаралар көрүлүп жатты. Токтотулган автоунаалардын бири күмүш түстөгү фаранер үлгүсүндөгү автоунаанын ээси күнгүн адатынча айкырык, кыйкырык салып бир канча тоскоолдуктарды жаратты. Мои документы отдайте. У меня ребенок там ждет. Не надо. Вы сейчас специально в эту конфликтную ситуацию? Это не конфликт, это не конфликт. Я вам объясняю. Я вам объясняю, а вы не подчиняетесь. Я там бы не остановилась. Убери. Не трогайте. Не трогайте. Не трогай. Ну и что? Толем. Ал бисне мемеш. Не позорьте. Кто такие, чтобы меня позорить, а? Дайте мне. Бул менде болот так. Сиз балаңызга шашып атасыз, барып келиңиз У меня балаңызга. там ребенок. Хорошо. Хорошо, бар, балаңыз бар, карап келиңиз. Еще 20 человек выехали. А почему? Ты мне токтобой кеттиңер? Дайте сюда. Токтом. Я дома на 3-й позиции не буду останавливаться. Токтош Там не керек. положено. Им айты не положено. Я Им, знаю, там как уже знаете. штрафовали уже. Я за ребенком Вот туда смотрите, не приезжала. где, вы мне покажите, где нельзя остановиться. Вот смотри. Демеңizde учеттон чыгарып койду, хозяин. Жакында алдым да машина. Документтер берсеңиз. Ал арада Матиз үлгүсүндөгү автоунаа токтотулуп, унаасы издөөдө жүргөндүгү айдоочуга түшүндүрүлдү. Андан соң майчилер ишин улантып, документтерин текшерүүгө алып, тийиштүү чара көрүүгө киришти. Бул деле ноксанс деле болот. Регистрация транспорта временно приостановлена. То есть бул убактылуу бул киши, Мухаммад Али деген киши учеттон чыгарып ийген. Жакында алдым да машина. Айдоочулук бөлүмүндө машина тепат.
Азыр машинеңиз токтотуу жайга токтотулат, стоянкага. Барасыз. Эртең гаилерге барып, хозяинге чалып, хозяины келсе, эртең гаиге барасыңар. Гаиге барып туруп, ошол жерден сизге уруксат берет чыгарганга. Штрафын төлөйсүңөр. Штрафын төлөгөндөн кийин уруксат берет, уруксат бергенден кийин барып өзүңүзгө каттайсыз бул автоунааны. Сиз өзүңүздүн атыңызга каттайсыз. Ошондой. Уруксат бербепти. Анткени уруксат берсе бул жерде турат экен. Андан бул жок болду. Автоунаңыз убактылуу учеттон алып койду, чечип койду. Бул биринчи ээси бул жерде турган байкебиз. Акмал деген байкебиз учеттон чыгарып ийген. Ошонун негизинде сиздин автоунаңыз система ураганда розыскада жүрөт да, издөрөт. Азыр сиздин автоунаңыз токтотуу жайга токтотулат, стоянкага. Барасыздар дагы эртең менен туруп барасыздар бул Акмал байкени силердин киребиз. Унаңар бар го жанагы мөрөө. Мөрөөгө барып туруп ошол жерде данные бар. Деле же болбосо могу адрес боюнча барсаңыздар болот. Андан кийин чыгып туруп, аяктан чыгып данные алгандан кийин бuyakta ОПСМ'e келесиздер, ГАИге. ОПСМ'e келесиздер дагы, ошол жерде штрафты төлөйсүздөр. Штрафыңызды басып 5000 сом болот. Ошонун ичинде скидка 70% скидкасы менен болот. 30% акчасын төлөйсүз, 1525 сом төлөп туруп, штрафты төлөгөндөн кийин ГАИден уруксат берет сизге чыгарганга. Ал эми кара түстөгү автоунаа Honda Fit унаасы дагы издөөдө жүргөндүгүн айдоочусу өзү билген эмес. Ураган рейтинин алкагына кармалып, унаасы убактылуу токтотуучу жайга киргизилет. Анткени унаанын ээси айдоочунун өзү эмес болуп чыгат. Ошол эң жаман нерсе ушу доверенность жоктугунан ушундай болуп атат. Дал ушундай ураган камералары Кыргызстан боюнча 2 гана бар. Ал бир гана Ошто эмес, буга чейин Жалал Абад, түндүктөн түштүккө карай райондордо, областтарда 2 күндөн рейд жүргүзүлүп келүүдө. Мындан ары Баткен, Ноокат, Кадамжай жана башка шаарларда рейдтер уланмакчы. Бул рейдтик иш-чара кайдыгер карап, документтерди так сактап алган түрдүү мыйзамсыз жоолуктарды алдын алат.